Бешинчи бөлүм. Эгерде сага жооп бере турган бирөө болсо, анда чакыр. Ыйыктардын кимисине кайрыласың? Ошентип, акылсыздык каардуулугу өлтүрөт. Эси жокту тутаалангычтыгы өлтүрөт. Мен акылсыздын кантип тамыр жайганын көрдүм. Ошол замат анын үйүн каргадым. Анын балдары бакыттан алыс. Аларды дарбазанын алдында уруп согушат. Аларга болушар эч ким болбойт. Анын түшүмүн ачка адам жейт. Ал аны текенектин арасында өскөн жеринен да жыйнап алат. Анын мал мүлкүн суусагандар жутуп алышат. Ошондуктан кайгы топурактан чыкпайт. Мүшкүл жерден өсүп чыкпайт. Бирок адам бийикке учкан учкун сыяктуу азапка туулат. Бирок мен Кудайга кайрылаар элем. Ишимди Кудайга тапшыраар элем. Ал изилдегис сансыз көп, укмуштуу, улуу иштерди жаратып жатат. Ал жер үстүнө жамгыр берет, талаага сууларды жаят. Кемсинтилгендерди жогору көтөрөт, кайгы тарткандар куткарылат. Ал жүзү каралардын арам ойлорун бузуп салат. Ошондуктан алар ийгиликке жете алышпайт. Ал акылмандарды өздөрүнүн эле амалы менен кармайт. Митайымдардын ойлору ишке ашпайт. Күндүз алар караңгыга туш болушат, чак түштө түндөгүдөй сыйпалап басышат. Ал жакырды кылычтан, алардын оозунан жана күчтүүнүн колунан куткарат. Ошондуктан жакырдын үмүтү бар. Жалган өз оозун жабат. Кудай эсине келтирген адам бактылуу. Ошондуктан кудуреттүү Кудайдын жазасын четке какпа. Анткени ал өзү жарадар кылат да, өзү жаратты таңат. Ал уруп жарадар кылат да, кайра эле өз колу менен дарылайт. Ал сени 6 кайгыдан куткарат. 7-синде сага жамандык жолобойт. Ал ачаарчылыкта сени ажалдан алып калат. Майданда кылычтан куткарат. Камчыдай тийген тилден жашынып каласың. Кыйроо келгенде коркпойсуң. Кыйроо жана ачаарчылык келгенде күлөсүң. Жер үстүндөгү жырткычтардан үрөйүң учпайт. Анткени сен талаадагы таштар менен тынчтыктасың. Талаадагы жырткычтар менен ынтымактасың. Ошондо өз чатырың коопсуз экенин билип, өз үйүңө көз салып, күнөөгө батпай жашайсың. Өз уругуңдун сан жетпей көбөйгөнүн, өз тукумуңдун жер үстүндөгү чөптөй өскөнүн көрөсүң. Буудай боолору өз маалында жыйылгандай, сен да көргө карылыкка жетип киресиң. Биз ушулардын баарын изилдесек, ушундай экен. Муну сен да угуп, көкүрөгүңө түйүп ал.